Америкада эң биринчи кыргыз агро халал ферма жана резорттун негиздечиси. Үйдү мен $480,000 кредитке алдым. Расходтон тышкары таза прибыль $10,000. Курут жейин десең, курут бар, сары май, каймак, каттама, бүт кыргыз тамактары 5 бармак. Ферма ачуу маалыматты каяктан алдыңыз эле? Эч качан иш тандабаш керек. Аял билимдүү болуш керек. IT тармагында эмгектенемин. Учурда 2 жумушта иштеймин. Айылдагылар деле мал карап эле отурбастан ITге окуса болот, ошо жерден жумуш кылса болот. Мен чындап депрессияга түшүп кеттим аябай. Биринчи чарбачылык кылгандын дагы себептери бар. Балам ошол өзгөчө бала болгон үчүн жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Инвалид деп ойлошум мүмкүн. Америкада каламын да, ошол балам үчүн калам мен. Балам үчүн жашаймын дегендей. Жалпы салам, бул Big Talk подкаст. Мен Эламан Асылбеков жана биздин конокто Гүлзена Ишбаева. Америкада эң биринчи кыргыз агро халал ферма жана резорттун негиздечиси. ITM Awards'тун жылдын бизнес айымы номинациянын жеңүүчүсү. IT специалист, инноватор жана 3 баланын апасы. Big Talk'ка кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Гүлзен айым, сиз жакында эле Гавайи аралына барып келдиңиз. Эс алууңуз кандай өттү? Жакшы өттүбү? Ооба, аябай сонун өттү. Ал жакта күн жылуу, адамдар аябай шайыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Океан жанында, таза абада аябай жакты. Өтө сонун. Өзүңөр билгендей, Америкага келген же келем деген пландаган адамдын баарына бир орустар айткандар американская мечта, америкалык кыял деген нерсе бар да. Ошол америкалык кыял сиз үчүн эмне? Мен үчүн бул Америка мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Бул жерде аябай эмгекчил адамдарды жакшы көрөт. Ошондуктан эгер бир чоң нерсеге жеткиси келген адам эмгектенип жетсе болот. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп бул жерде. Эң туура. Бирок эң негизгиси мээнет кылган ийгиликке жетет. Гүлзен айым, эң таң калтырчу нерселерден сиз инноваторсуңар да. Мындай алгачкылардан биринчи болуп саналасыңар. Ошон үчүн биринчиден чоң ыраазыбыз. Мен биздин өзгөчө кыргызстандык биздин жараныбыз Америкада ферма ачканыңызга биринчиден куттуктайбыз. Экинчиден, кандай пайда болду идея? Бул ферма ачуу идеясы кандай жаралды? Чындыгында мен IT жумушунда иштеймин, IT специалист. Бирок бул бирөөнүн жумушу. Эгер мен кандайдыр бир себептер менен ал жумуштан кризиске байланыштуу болобу же болбосом мага караганда жакшы специалисттер келсе, мен жумуштан кетип калышым мүмкүн, же болбосом ооруп калсам. Мен жумушсуз калган мезгилде мен кантип балдарымды багам деп издени баштадым. Ал үчүн мен бир бизнес кылышым керек. Бизнес кылайын десем, мен бир жерден кафе же ресторан же дагы бир ишкана ачышым керек. Ал үчүн мен аренда төлөймүн, аябай көп акча биринчи сарпталат. Жана мен ошол ишканага барып иштешим керек. Ферма мен үйдөн туруп эле IT жумушумду дагы иштей беремин. Үйдөн эле ферма ишимди, бизнесимди кылсам болот. Жана ошол эле убакта балдарымды карай аламын, тарбия бере алам. Эң сонун. Ошондо силер бул идеяны көптөн бери бышырып жүрдүңүз беле? Канча убакыт даярдандыңыз эле? Мен үйлөрдү карап жүргөнүмдө мен тааныштарым 300,000, 400,000 үйлөрдү алышкан. Бирок жерлери кичинекей. Ал үйдү акчасын жабыш үчүн алар ар айда кандайдыр бир айлыкта иштеш керек. Эгер ал иши жок болуп калса, төлөш кыйын болуп калат. Мен ойлодум, эгер
мен айына $4000 болсо үйгө төлөй турган. Үй кант дегенде өзүнү өзү актайт деп ойлонуп көрүп ферма кылганымда мен ошондон түшкөн пайда менен жок дегенде үйдүн акчасыны же болбосо жакшы киреше түшсө мен тез аранын ичинде үйдү жаап төлөп салганга болот деп ошону издендим. Бирок мага идея ошо үй издеп баштаганда мен январда алсам, ал ноябрь, октябрларда издеп баштадым. Ошол убакытта мен фермасы бар үйлөр аябай кымбат болсо керек деп ойлогом. Бирок карасам ошондой эле акчада мен тааныштарым алган эле акчада тапса болот экен. Жана мен карадым, жери менен чогуу алсам мен эч кандай уттурбаймын деп ошонун артынан анан фермаларды издеп баштадым. Ферма ачуу боюнча мындай маалыматты каяктан алдыңыз эле? Негизи биз үчүн Америкада өзүңөр билгендей даракты улуксуатсыз тиге албайсың, өзүңдүн үйүңдүн сыртын же дарбаза кое албайсың уруксатсыз, өңүндү алмаштыра албайсың өзүңдүн үйүңдүн. Анан ошол ферма ачуу оорбу, эмнелер керек, маалыматты каяктан алдыңыз эле? Биринчи үй издеп жатканда ошол жердин айыл өкмөтүнү менен сүйлөшүш керек. Айыл өкмөтүнө барып, өзүнүн идеяларын, өзүнүн пландарын айтыш керек. Ушул нерселерди жасайм деп. Анан ошого карап, айыл өкмөтү кайсыларга уруксат бар, кайсыларга уруксат жок. Ошолорду айтып беришет. Анан мисалы менде өзү фарм хаус деп жаныбарларды ферма кылганга боло турган уруксаты бар атайын ошондой үй. Үй ошондо мал бакканга болот деген уруксаты менен келдиби? Ошондо туура түшүнүп атамбы сизди? Ооба, өзү уруксаты бар. Ал жерде каалаган малды каалаганча бакса болот. Аябай сонун экен да. Сиз ошондо түз эле барып, Америкадагы эле айыл өкмөтүнө барып, мен ушу ферма алам, фермасы бар, үй алайын деп атам, кандай жолдор бар дегенде силерге ачык айкын түшүндүрүп беришти бардык маалыматты. Эң сонун эже. Эр жүрөгүңүзгө баа берип атам да, мындай напрямую. Айдоочулардын көйгөйүн чечкен бизнес сөзсүз ийгиликке жетет. Көптөгөн трак айдоочулар трак компанияларынын ишенимдүүлүгүнө, ишенимине жана күмөн саноолоруна тынчсызданышат. Сэм Экспресс бул маселени кызматташуунун ар бир этабында ишенимдүүлүк жана ачык айкындуулук менен чечет. Алар эң чынчыл жана ачык компания деген репутациялары рынокто негизги оончулардын бири болууга жардам берди. Эмне үчүн Сэм Экспресске ишенет? Аларды тандашат. Көп жылдык стажы бар диспетчерлер. Ар бир департмент 24/7 байланышта. Страховка жана сервиске оптималдуу баалар. Страховка болгону $285, сервис баасы $90. Анын ичинде ифта, припас, самсара камерасы, ELD аппарат жана планшет. Бир жума иштебесеңиз, страховка төлөбөйсүз. Трак жана жеңил унаалар үчүн акысыз паркинг. Сэм Экспресс бардык багытта иштейт. Drive-in, Step-Tech, Power Only, Amazon, USPS, FedEx, UPS. Ар бир багыт боюнча адистештирилген диспетчерлер бар. Мисалы, эгер сиз риферди тандасаңыз, уздаткычты. Сизди атайын рифер менен иштөө тажрыйбасы бар диспетчер тейлейт. Сапаттуу трак жана трейлер тейлөө муктаж айдоочулар үчүн Сэм Экспресс тракшоп кызматта. Командада ар кандай көйгөйлөрдү чече алган 10 кесипкей механик бар. Toyota центрда 10 жылдык тажрыйбасы бар, электрикте да бар. Жана албетте бардык кызматтар үчүн оптималдуу баалар. Белгиленген баада май алмаштыруу. Freightliner $440, Volvo $380. Чоң механиктер командасы менен тез тейлөөгө кепилдик берилет. Тракшоп ыңгайлуу жерде жайгашкан. Бардык Сэм Экспресс айдоочулар үчүн 10% скидка бар. Дагы бир чоң артыкчылыгы ремонт үчүн бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү. Бардык суроолор боюнча түздөн түз Сэм Экспресс менен байланышкыла. Байланыш маалыматтар жана геолокация видеонун астында болот. Big thanks from Big Talk. Рахмат. Сиз кылып аткан иш, мындай айтканда, бул өзү ферма, маленький Кыргызстан дегендей, кусочек
родина дегендей да биз мекенибиздин бир кичинекей бир аяк кичинекей бир ферма болсо дагы биз сиздин фермаңызга барганда мындай Кыргызстанга келгенсип сүйүнөбүз да. Ошон үчүн ошол жалгыз гана ошол сезими үчүн сизге чоң рахмат да. Чоң рахмат. Биздин фермабыздын эшиги ар дайым коноктор үчүн ачык, кыргызстандыктар үчүн. Мен мисалы үчүн азыр үйдө бөлмөлөрдү атайын даярдап койгом кыргызча кылып. Азыркы мезгилде менде бөлөк үй жок, мындай коноктор үчүн. Бирок мен өзүмдүн бөлмөлөрүмдү даярдап койгонмун. Эмне дегенде, көпчүлүгү кээ биркилер Кыргызстанды сагынат. Ошо өзүнү Кыргызстандагыдай сезип, келип, жакшы эстелик болуп келип кетиш үчүн атайы ошентип даярдап койгонмун да, комнаталарда. Керемет. Дароо эле көрүнүп турат бейниңиз кенен экенинчи. Рахмат. Ошол эгер ферма жөнүндө кайтып келсек, бюрократиялык жактардан кандай тоскоолдор же барьердер болду эле? Үйдө үй фермасы менен алган уруксат менен келет дедиңиз. Андан кийин ошол мал чарбаны союу же сатуу, Кыргызстанда ферма ачканда эч ким үчүн жаңы эмес да, бирок Америкада ферма ачкан мындай этти кантип союш керек, башкача союлабы, же жемдери башкача берилеби, ошонун баары тең бир кароодон өтөбү, же кандай бир эрежелер барбы? Ошол жөнүндө биз бир маалымат берип кетсеңиз. Ооба, туура суроо. Ал үчүн биринчи изилдеп айыл өкмөтү менен жана каунтиге барып сүйлөшүш керек. Мен төмөндө айткандай өзүнүн пландарды айтыш керек, эмнелер кылат. Андан кийин бул үйдү резиденшал болсо коммершалга өткөрүш керек. Коммерческий максатта иш кылам деген болсо, ошо коммерциялык түрдө ал үй алгандан кийин 6 айдан кийин өткөрсө болот. Документтерди тууралап, адвокат менен, бухгалтер менен, немелер менен иштеп, нотариустар менен. Ошондо биринчи этап мындай жөнөкөй жеке үйдү коммерческий объект катары мындай мыйзамдуу түрдө которуш керек биринчи. Андан кийин эт союу, мал союу жагынан кандай болуп калат ошондо? Андан коммерциялык өткөндөн кийин бир өзүң LLC компания ачыш керек. Компания ачып, кийин ошолдон чыккан пайда, акчалар бир компаниянын атынан түшүп, жана алга акча мамлекетке налог төлөп туруш керек. Резиденшалдан коммерциалга өткөндөн кийин бул жерде үйдүн налогу кымбаттайт. Кымбаттап, андан кийин башка ар бир нерсеге документация даярдаш керек. Мал союу боюнча USDA'ге барып документацияларды турлаш керек. Андан кийин ошол оорбу мындай USDA'ге ошондо мамлекеттен мындай мал чарбаны союп, эт катары сатам деген бир кагаз алыш керек да, уруксат. Ошол процесс канчалык оор? Келип текшерип кетишеби, карап мындай бул туура жерде санитарлык нормаларга дал келген жер экен деп келишеби, же сиз ошол процесс кандай болот? Ооба, ал жерде биринчи келип текшеришип болотпу, санитардык нормага жооп береби, жооп бербейби, баарын текшеришет. Андан кийин уруксат беришет, эгер туура келген болсо. Канчалык оор эмеспи алыш өзү? Ооба, оор. Канча убакытта ала алдыңыз сиз? Кандай даярдык көрүлдү? Кайсыл жерден маалымат алдыңар? Бүт бардыгыны ошо айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, ошолор менен чечилет да. Ошондо эң эле чоң мындай айтканда маалыматтык ресурс катары айыл өкмөт. Айыл өкмөт түздөй түз
аябай жардам бериптир да ошондо. ооба, бүттү архитектура боюнча дагы бир нерсе дарак эксе дагы бардык уруксатты айыл өкмөт менен кеңешип туруп, андан кийин документацияларды арызга окшош жазып тапшыргандан кийин алар кандайдыр бир убакыттан кийин карап чыгышып, анан туура келген болсо уруксат беришет. Андан кийин бир курулуш курулуп жатканда дагы ар бир кадамын келип текшерип, Ар бир эмеге уруксат алыш керек. ооба, ар бир дарак эксе дагы. Ошондо мен туура түшүнсөм, мамлекеттен бир жеңилдик, бир поддержка бар экен да. Ошону түшүндүрүп жардам берип атсачы. Же бул анчалык жардам жокпу? Мамлекет канчалык жеңилдетет сиздин ишиңизди? Же көбүрөөк тоскоол кылабы эрежелер менен? Ооба, тоскоолдуктар дагы көп. Тоскоолдуктар көп. Ал ар бир нерсени текшерип чыгып, уруксат бергенден кийин дагы кандай курулуш курулуп атат, же эмнелер болуп атат, ошонун баарын текшерип турушат. Анан agricultural деген өзүнүн немеси бар. Эгер ошого туура келген жер болсо, мамлекеттен ар түрдүү фонддор бар. Алар дагы жардам беришет. Фонддордон жардам алса болот. Жана жылдын аягында налог төлөгөндө дагы жардам оңойчулук болот да, жеңилдик болот. Эгер мисалы үчүн бир картошка эккен болсо, же болбосо түшүм болбой калды, бирок дыйкан көп кетирди каражат, ошол акталбай калса мамлекет төлөп берет. Ошондой мамлекет жардам берет экен да? Ооба. Эгер түшүм болбой калса же эме болсо, ошол жактан фонддор. Сонун экен да. Баарына эле жардам бере береби же бир определенный критериядан өтүш керекпи? Ал жерде эгер алган жер agriculturalга неме туура келиш керек. Дыйкан катары ошол жерди же арендага же сатып алган болсо, ошолорго жардам берет мамлекет. Жардам берет экен. Ошондо сандар жөнүндө баса белгилеп кетсек, ферма ачыш үчүн канча капитал керек? Ар кимге жараша. Мисалы үчүн менин немемде биринчи фермага ал элдер келиш үчүн мен биринчи коопсуздук каралган. Мен бүт тостуруп чыкканмын өзүмдүн жеримде. Тосулган эмес болчу, тостуруп чыкканмын. Дарбазаларын баарын өзүңөр коюп чыктырсыңар да? $20,000-25,000 чейин кеткен. Дарбазалар үчүн эле Дарбазалар эле, ооба. $25,000. Ооба, ал менин жерим 2 гектар болгон үчүн мен 1 гектарын эле ошого тостурганмын. 2 гектар тостурсам $50,000 кетмек. Ошого жарымын тостуруп баштадым. Андан кийин жаныбарларды, малдарды алып келгенге 15-20 миң биринчи капитал. Ар бир эле бизнесте өзүнүн кошумча акча болуш керек да, мындай айландырып эме кылгангачы. Ошондо 25 миңге дарбаза, 15 миң, 20 миңге мал оборот үчүн, мал алып сатып керек. Бул өзү жер үйдөн тышкары турабы? Ошондо өз үйдү канча долларга сатып алдыңыз? Үйдү мен $480,000 алдым, кредитке алдым. Жана ал кредит алган үчүн биринчи 5% down payment төлөдүм. Ал $35,000 болду. Андан кийин айына мен 3,900 төлөймүн. Андан сырткары ошо дарбазаларга 25 миңдей акча кетти. Жаныбарларды алып башташ үчүн $15-20 миң кетти. Жана дагы тоюттар бар, жемдер бар. Өзгөчө тоют жемдер алынабы же мындай? Жайында көбүнчө бизде жашыл чөп болгон үчүн чөптөн жеп жана кошумча жүгөрү алып жаттык. Бирок азыр эми кышка чөп алабыз, жүгөрү алабыз. Америкада бир кип чөп канча сом эже? Кыргызстанда көрүп аткан көрөрмандар үчүн бир кип чөп аябай арзан эле го, биякта канча сом болду экен? Азырга чейин биз өзүбүздүн огороддон эле тоюнтуп жана топтолгон чөптөрдү жедирип жатабыз.
бирок билбейт экенмин чындыгында. Бирок 1 тонна чөп тонналап алса болот да. Буюрса заказ кылып кетсеңер да. Биз бир аз аябай мындай сандар жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Үй алганга биринчи взнос 5%, 35 миң дедиңиз. Андан кийин дарбазага, анан мал чарба оборотко көптөгөн сумма кетиптир да. Мындай орустар айтканда приличная сумма да. Жакшы эле. Ошол акчаны сиз инвесторлордон алдыңызбы же өзүңөрдүн топтогон акчаңызбы? Кандай каражат каяктан келди? Мен өзү IT тармагында эмгектенемин. DevOps инженермин. Учурда 2 жумушта иштеймин. Дагы эле азыр учурда дагы эле иштеп атасыз? Дагы эле 2 жумушта иштейм, ооба. Баракелде. Сиз кантип жетишесиз баардык нерсеге? Убакыт тапса болот баарына. Бир убакытта IT жумушуну дагы, бизнести дагы, ферманы дагы алып кете аламын. Сиздин өзүңүздүн бир тайм менеджмент катары аз уктайт окшойсуз же? Ооба, мен эртең менен 5-6-да ойгономун. Күндө? Ооба. Жаныбарларга, малдарга жем берем, апама жардам беремин. Балдарды карап, андан кийин жумушум башталат 8:30. Жумушумду иштеп жатып, кошумча бизнеске дагы рекламаларды беремин, Инстаграмды карайм, телефондорго жооп берем. Көп нерсеге жетишет экенсиз. Мындай тайм менеджмент сиздики аябай жакшы окшойт да. Эртең менен определенный убакытта туруп, мал чарбаны карап, андан кийин IT дагына да жетишип, 2 жумушта иштеш Америкада мыйзамдуу же болбойбу? Эгер компаниялар уруксат берген болсо, компанияда контракттар бар. Контракттарда экинчи жумушта иштөөгө болбойт деген контрактта жазылган болсо, анда иштей албайсың. Бирок сиздики баардык мыйзамдуу. Компанияларда иштесе болот. Башка жумушта дагы кошумча иштесе болот. Бирок үй алганда 2 жумуштун жакшы жагы, же кредит алганда 2 жылдан кийин 2 жумушта 2 жыл толук түрдө иштесе, ал кадимкидей толук түрдөгү иш, full time иш болуп калат экен. Анда кредит алганда, үй алганда дагы мен 2 жумушумдун дагы айлыгын көрсөтө алам да. Мен мисалы үчүн бир жумуштан 500 миңдик үйгө approval алган болсом, 2 жыл бир жумушта катар иштеп жүрсөм, анда мен 2 жылдан кийин 2 жумушум көрсөтүп 1 миллиондук үй алсам болот да кредитке. Сонун экен да. Тактап кетсек, ошондо кээ бирлерге уруксат берет дедиңиз, кээ бирлерге уруксат берилбейт. Ошондо сизге уруксат берилиптир да? Ооба, ал компаниянын договорунда жазылган. Эрежесинде бар. Сонун. Эң ыңгайлуу жумуштар. Жакшы компания. Жана алардан дагы бирөөсү full time, бирөөсү контракт болуш керек. Бирөөсү full time, бирөөсү контракт. Ооба, же болбосо контрактта, компаниянын контракттарында жазылат өзү, договорлорунда. Эң сонун. Бул мындай элдин мындай айтканда тилинин учунда болгон нерсе болчу да, бирок эч ким сурай албай, айта албай айтканда, мындай просто көп компаниялар уруксат бербейт да. Бирок сиздики берет экен, ошон үчүн все легально, мыйзамдуу, все круто дегендей. Эң сонун, эң сонун. Гүлзен айымды буюрса подкастка чакырам дегенде, мындай менден чоң салам айтып кой, эр жүрөгү экен деп айтышкан. Анан кээ бирлери мындай бир талкуулоо бар да, мындай бул сексисттик бирөө суроо болуп калышы мүмкүн, бирок мал чарба, ферма көбүнчө мындай эркектердин жумушу тышта, аялдардын жумушу ичинде деген бар го. Бирок сиз үчүн бул канчалык оор болду? Мындай барьер катары муну өтүш үчүн, өзүңөр үчүн оор болдубу же сиз үчүн жеңил беле балким? Бул жерде туура айыл чарба болгон үчүн оор жумуштар көп. Айрыкча ошо жаныбарларды мисалы үчүн караганда же болбосо сойгондо, ооба,
кыйынчылыктар болот, бирок бизде жардам берген байкелер бар. Ошол убакта алар мага жардам берет жана өздөрүнө кошумча жумуш, кошумча айлык алса болот да. Ошондо сиз физикалык эме кой союу же физикалык бир аз оор жумуштарды, мындай контрактниктерди, биздин бекендештерди жалдап иштериңизди бүтүрөсүңөр, туурабы? Ооба, бирок негизги иштерди өзүм жасаймын. Ошол негизги иштерди баштаарда мындай коркунуч сезим болгон эмес беле же? Чындыгында ферма алгандан кийин биз кандай кылсак биз акча таап баштайбыз деп апам экөөбүз ойлонгонбуз. Анан мен ишимден жооп сурап машина менен эле аукционго баргам, карап барып көрүп келейинчи кандай экен деп. Ага чейин барып көрдүм, көрүп эле кызыгып эле сразу эле 37 кой алып алганмын, барып элечи. Анан апама чалганмын. Апам мен кой алып алдым, тез короону салыңыз деп. Анан апам мен келгенче кичине стойкаларды тургузуп даярдап коюптур. Анан ал мезгилде мен пикап трагым же болсом трейлерим жок эле алып келгенге. Мен ошол аукциондон бирөөдү сүйлөшүп, анан ал келгенче келдим дагы, апам экөөлөшүп короо курдук. Короо куруп өзүбүз анан келип камап бир заматта эле короо куруп салдыңызбы? Баштадым. Бирок алгачкы аукционго барганда биз көрүп көрөйүн деп баргансыңар, бирок барып эле 37 кой алып алганмын. Эмне дегенде мен башка фермалардан кой алат элем. Ал мезгилде мен ага чейин эле 2 койду мен $600 алып келгем. Анан барсам ал жерде бир эле кой $100, $200 экен. Жок дегенде алып келсем өзүбүзгө деле иштетебиз деп алып келгенмин. Эч кимге деле айткан эмесмин, тааныштарым деле, кардарлар деле жок болчу. Ошол аукционду кантип таптыңыз? Өзүңүз эле мындай издеппи, интернеттен? Ооба, интернеттен издеп эле, аукцион деп эле неме кылсам, ошол Индианада эң жакын экен. Бардым, барып эле катышып көрөйүн, чалып 1-2 жолу чалып сүйлөштүм, кайсы күндөрү аукцион болот. Среда күндөрү ошол лайфстак деп коет, койлор, уйлар болот экен. Пятница күндөрү кой немелер, жылкылардын аукциону болот экен. Эки башка болот экен, анан барып көрөйүн деп барып. Бардык нерсе заматта. Ооба. На месте решай дебейсиңерби? Ооба, чечкиндүү болуп эле барып алып келдим. Келип эле анан тааныштарыма айттым, ушундай койлорду алып келдим, каалагандар алгыла деп эле реклама чыгардым өзүбүздүн группаларга. Ошол анан вау. Сөз жок. Ооба. Бир комментировать этиштен бир аз өзүм коркуп атам да, тартынып атам да. Бардык нерсе, бардыңыз, таптыңыз. Ошол эле жерден коммуникация жагыңыздан аябай күчтүү окшойсуз. Ооба, барып эле ошол жердин овнери менен, жетекчиси менен таанышып эле мага жардам бер дедим. Ал жерде аябай катуу тез сүйлөйт экен. Түшүнүксүз биринчи. Анан барып эле отуруп, менен чогуу анан алып берди. Алып берип, анан түшүндүрүп, жеткизгенге дагы бирөө жардам берди. Жардам берип алып келдик. Алып келгенден кийин кардарларды издеп, анан башталды бизнесибиз. Ара акырындан дейсиңерби? Тааныштарга айтып, бири-бирине айтып эле. Анан азыркы учурга чейин мен өзүм барып, пикап алганмын, трейлер алганмын. Кече дагы 2 уй 30 кой алып келдим өзүм түнү барып. Баарын бир өзүңөрдүн трейлериңиз менен алып келесизби ошондо? Ооба. Мындай малды бир жерден, бир локациядан экинчи локациядан Америкада жеткизгенге уруксат керекпи? Же трейлериң бар болсо эле ташып берсең болобу? Ооба, уруксат керек эмес. Главный бүт алган чектер бар, ушунча баары. Товардын койдун чеги бар болсо эле болду дейсиңерби? Чеги бар, ооба. Каалаган жерге алып бара берсеңер болот экен. Эң сонун. Аябай кызыктуу. Ой, сиз эзеп турасызбы? Мындай айтканда, эр жүрөгүңүз мененчи баардык нерсени так бара калып, ача калып. Ооба, чынын айтсам, кечеден алдын күнү
жана гала ужинга бардык. Андан чыгып эле эртеси күнү малдарды алып келгени бардым. Анан бүгүн сиздин кош келдиңиздер. Аябай кубанычтабыз. Сизди биякта коноктогонуңузга аябай кубанычтабыз. Рахмат. Апаңыз жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Апаңыз биякта турбай, сиз менин жаныңызда, айтканда поддержка катары. Ошол бир аз Кыргызстанды эстесек, Кыргызстан жөнүндө, өзүңөрдүн бала чакаңыз жөнүндө, окуу, мектеп учуруңуздагы, мектеп учурларыңызды, студенттик күндөрүңүз жөнүндө бир сөз кылып кетсек кандай дейсиз? Ооба, болот. Жакшы суроо дейинби? Мен айылда чоңойгонмун. Айылда төрөлүп, чоңоюп. Кайсыл айыл? Кадамжай, Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Тамаш айылынан болом. Ал жерде мен 6-класска чейин окуп, мал чарбасыны билемин. Андан кийин 6-класстан кийин мен Кыргыз лицейине, Кадамжай районуна, Кадамжай шаарына келип, Кыргыз лицейинде окуганмын. Кыргыз лицей, кыргыз-түрк лицейби же? Кыргыз лицей. Кыргыз лицей, Кыргыз лицейде окуганмын. Окуп, ошондо дагы мен аябай өжөр элем. Азырга чейин классташтарым дагы айтышат. Мен айылдан каттап, ал жерде Кадамжайда өзүдө шаардагылар келишет эле, а мен каттап окуйт элем. Айылдан бери? Айылдан каттап окуйт элем. Күндө? Күндө кийинчерээк, анан жатаканасына өтүп, анан бир жумада бир ошентип барып келип жүргөнмүн. Ошондо башында күндө жүргөндө канчалык расстоянияны өтчү элеңер? Автобуста барганда 2 сааттай убакыт кетет. 2 саат менен барып, анан 2 саат кетип окуу. Окуп жүргөм ошентип. Билим алган оор, мектеп жок дегендер үчүн эме экен да, андай шылтоону кесип алат экенсиңер да. 2 саат жол, 2 саат. Сиз Лермонтовдун жолун жолдогон окшойсуз. Ооба, аракет кылса бардык нерсеге жетишсе болот. Кыргыз лицейин бүтүргөндөн кийин? Кыргыз лицейин бүтүргөнмүн, 17 жаш элем. Апам ошол мезгилде Москвада иштейт эле. Анан окууга 1-2 университетке бюджетке өткөнмүн. Жакшы балл менен. Мамлекеттик балл алып, бирок апам чакырып мен жанында жардам бересин деп жанына чакырып алган. 17 жашымда баргам Москвага. 17 жашында Москвада? 17 жашымдан баштап иштей баштаганмын, ооба. Ошондон баштап мигранттык жашооду көргөм. 17ден башталган дейсиңер, ооба. Сиз дагы Бакыт байкенин жолун, Бакыт байке да убагында 18 жашында кеткен да. Бакыт Абдишев дегендей. Москвада апаңыз менен канча жыл иштедиңиз? Мен Москвада 9 жыл жүргөм. 9 жыл. 9 жыл, ошонун ичинен 2 жол эле барып келгем да Кыргызстанга. 2 жумага, 1 жумага эле. Москвада институт туризмде, первый профессиональный университет, институт туризмде окуганмын. Сиз окуп вечерний курс эле. Кечке барып окуп, күндүз иштейт элем. Эң сонун неже. Жашооңузда бул убакыт аябай маанилүү да. 17 жашыңызда жалгыз гана Москвага барып, толук иштебей, вечерний сабактарды алып, ошондо сиз чоң окуу жайды бүтүрүп турсуңар да Москвада? Институт туризм, социально-культурный сервис и туризм боюнча окуп бүтүрдүм. Оор болгон жок беле? Жок, болгон эмес. Күндүз окуп, кечке барып окуйт элем. Окууга умтулуу себепкер ким болду эле? Же өзүңүз умтулдуңуз беле? Биринчиден ата-энем, апам англис тил мугалими. Апам дайым бизди, апам экөө тең бизди дайым алтыга умтулууга, аркага кадам жок деп ошондой менен чоңойткон. Колуңдан келет деп апам дайым, сен колуңдан келет деп эле билбесек дагы ошентип күч кубат берип ошентип окуп эле өзүм дагы аябай кызыгам. Бир нерсеге тил боюнча дагы аябай тез үйрөнүп кетем да. Корейс тилин үйрөнгөнмүн, Кытай тилини, араб тилдерин үйрөнгөнмүн ошол мезгилде кошумча. Тэквондого баргам. Мен тил аз келет го десе, тайквондо дедиңер го?
Мен шок болуп эле отурам эже сизге. Башка галактикадан келген окшойсуңар. Кыргызстан галактикасынан келгенсиңер окшойт. Корей тилин билесиз, аны Кытай тилин, анан араб тилин үйрөнгөнмүн убагында. Азыр бир аз унутуп баштадым, бирок корей тилини билем. Корей тилин жакшы билесиз. Корей тилден мындай айтканда англис тилине кандай келдиңиз эле? Англис тилин сиз Америкага келге чейин бар белесиздики же? Англис тили, апам англис тили мугалими болгон үчүн апам 2003-жылы Америкага Access боюнча келип кеткен. Ошол апам үйрөткөн үйдө эле. Болбосо бизде айылда немис тили болчу. Кийин анан лицейде окуп баштаган англис тили үйрөнүп, англис тили башынан баштап эле бар экен да. Баштан эле бар эле англиске уклон болчу. Америкага сапарды апаңыз ачып бериптир да, мындай айтканда, биринчилерден болуп жака келип. Москвада иштегенде мен сетевой маркетингде иштегем. Oriflame деген. Ошол жерде мен золотой директорго чейин көтөрүлүп, компаниядан Сингапурга поездка берилген, 2 жумага англис тили окуп келгенге. Анан Европага, Италия, Испания, Францияга берилген. Ошолорду компаниядан кыдырып, андан кийин Американдагы мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсүн көрүп келейли деп келгенмин. Ошондо сиз көптөгөн өлкөлөргө барып келиптирсиз да. Ооба. Oriflame аркылуу. Ооба. Бирок Oriflame'де иштөө үчүн мындай айтканда аябай жакшы бир коммуникабелдүү адам болуш керек да, мындай айтканда. Ооба, мен командамда 500дөн 1000 адамга чейин командамда бар эле. Ошолор менен чогуу иштеп, 3000-4000 адамдын алдында сүйлөп, мотивация берип дегендей ошондой болгом. Москвада жашап жүрүп, окуп, билим алып, ошол эле убакта мындай ийгиликтүү бир иш кылчу экенсиңер да, Oriflame'де. Ооба, Oriflame'де мен $2000 зарплатага чейин, айлыкка чейин чыкканмын. Айына $2000 алат элем ошол мезгилде. Ал кайсыл жылдары ошондо? 2013-2014 келгенбиз, ошол жылдары. 2014-жылдары? Ооба. Москвада $2000. Кайф. Сингапур, Европаларды көрүп келгем дейсиз. Анан ошол сиздин АКШга болгон сапарыңыз кайсыл жылы башталды эле? Кайсыл жашооңуздагы убакытта сиз Америкага келем, Америкага жашайм, Америкада калам деген максаттар бар беле, же бул пландалбаган бир окуя болду? Жок, бул мен кичинемден эле барам дейт элем. Эмне дегенде апам келип кеткен. Келип аябай мактап, Америкада адамдар аябай сылык сүйлөшөт экен деп аябай мактап барган. Анан апам балдарым дагы келсин деп ниет кылып кеткен экен. Келгенде. Ошол анан кичинемден эле баргым келет эле. Кийин Москвада жүргөндө же Кореяга же Америкага барам деп аракет кылып, корейс тилини жана англис тилин үйрөнүп. Корея менен АКШнын ортосунда АКШны тандаттырсыз. Ооба. Кандай себептер үчүн? Ошондо кайсыл жылдары келдиңиз? 2014. 2014. Турист катары келдиңиз беле же? Ооба, турист болуп келип. Турист болуп келгенсиз. Биринчи АКШдагы жылдарыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Аябай кыйын окуя болгон биринчи келгенде. Биз тааныштарыбыз жок келгенбиз. Келип анан жолдошум менен чогуу келип, анан бирөөлөрдү немеден эле аэропорттон эле таанышып калып, алардын үйүнө келип, анан алар аркылуу, алар башка улуттагы эле, алар аркылуу кыргыздарды таап, бирок ошол күнү биз гостиницада түнөгөнбүз. Андан кийин эртеси күнү Брайтон бишти кыдырганбыз, сумкаларыбыз менен квартира издеп. Кадимгидей жанагы Салам Нью-Йоркте олтурсуңар да, чемодан менен жүрүп. Мен ага чейин ошо Салам Нью-Йоркту көргөнмүн, көрүп даярданганмын, кандай эмне күтүлүшүнүчү. Анан квартира таптык, кийин жумуш таптым, мен бир үй бүлөдө иштеп баштадым. Үй бүлөдө няня катары иштедиңизби же? Ооба, няня жана үйүн уборка кылып иштейт элем. Биринчи эле шаар ошондо Нью-Йоркко келиптирсиңиз да? Ооба. Нью-Йоркто канча жыл жашадыңыз?
Нью-Йоркто 1 жылдай жашадык. Андан кийин Үй бүлөдө иштедим, андан кийин магазинде иштедим, садикте иштедим. Кийин Чикагого келип калдык. Кыргыздар көп, семейныйлар үчүн ушу жер жакшы деп, тынч деп. Анан Чикагого көчүп келдиңиз. Чикагого көчүп келдик. Биринчи тааныштарыбыздын үйүндө жашап жүрдүк, андан кийин квартира снимать этип жашап баштадык. Ошондон кийин мен үйдө декретный отпускта отуруп калдым 5 жыл. Үй кожойке. Болуп. Биринчи 2014-жылы келгенде сиз балдар менен кошо турист катары келдиңиз беле дейм да? Жок, мен кызым 1 жашта таштап келгенбиз Кыргызстанга. Күйөөм экөөбүз эле келип. Улуу кызыңыз Кыргызстанда. Азыркы учурда биякта Жок, азыркы учурда да Кыргызстанда. Тагдыр мындай ар кандай болот дегендей, нике кайып дегендей. Андан кийинки нерсе өзүңөрдүн ошол Чикагого көчүп келип, үй кожойкеси болуп, андан кийин IT тармакка эмне себептер болду эле окуш керек деген? Ошол мезгилде мен тааныштарым, досторум окуп иштеп башташкан биринчиден. Анан экинчиден үйдө отурган аялдар үчүн аябай жаман экен. Айрыкча мен үчүн, мен 17 жашымдан иштеп, өзүм акча таап, ошентип жүргөнүм үчүн үйдө отурган мен үчүн аябай көп стресс болду. Мен чындап депрессияга түшүп кеттим аябай. Андан кийин ошондон чыгыштын себептерин издеп, анан окуп баштадым айтиге. Канча жыл үй кожойке болдуңуз же? 5 жыл. 5 жыл үй кожойке. 5 жылдан кийин окуш керек деп катуу решение кабыл алдым дагы. Окуп баштадым. Биринчиден мен бүт соц тармактардан чыктым. Эмне дегенде бир нерсеге фокус кылыш керек, бир нерсеге көңүл буруш керек. Соц тармактардан бүт өчүрүп, аккаунттарымды бүт. Андан кийин IT буткамп таап барып окуй баштадым. Күнү түнү эртең менен 6-да кетем. Балдарым садикке таштайм. Кечки 5-6-да келип балдарымды алып, же болсом бир кызга таштап дагы окуп жүрдүм. Ошентип 6 ай окудум. 6 ай сиз DevOps адистигин алдыңыз. IT буткамп бүткөндөн кийин канча убакыттан кийин жумуш таптыңыз? 6 айдан кийин мен 2 жума маркетте жүрдүм. 2 жуманын ичинде 2 офер алдым. Өзү 3 компания менен интервью болду. Үчөөдөн экинчи турдан өттүм. 2 офер берди. Сразу 2 жумушту алып баштагам. Ошол эң алгачкы алган жумуштар менен дагы эле иштеп келатасызбы ошондо? Ооба. Алмаштырган эмессиңер? Жок. Дароо эле джекпотту уткап дебейсиңерби? Ооба. Ал мезгилде маркет дагы жакшы болчу. Ошо советим junior ошол мезгилде чоң айлык менен дагы иш издегендер болгон. Бирок мен 100 миңден эле бир жылына $100,000 деп эле сурап 2 жумушка киргем. Junior position деп коет. Кайсыл жыл эле ошондо? Кайсыл жылы бүтүп жумуш таптыңыз? 2020 баштадым окуп, 2021 бүтүп иштеп баштадым. 2021 октябрдан. Ооба. 2021ден бери ошондо сиз 2 жылдан ашты. 2 жылдан ашык. Эң сонун. Анан 2 жылдан кийин, вау, эң сонун. Стать программистом, не тратя бешеные деньги на обучение и получить работу за 6 месяцев возможно. Привет, меня зовут Оскар, и я бывший senior engineer Apple и сооснователь VideoX, обучающая платформа для всех, кто хочет войти в IT с нуля. В этом году мы отмечаем 5-летие нашей компании, и за эти 5 лет мы обучили и трудоустроили около 600 учеников абсолютно с нуля. Например, это Антон. Сразу после школы он пришел к нам, а теперь работает в Boeing. Малика от официантки до крупного банка в Америке JP Morgan Chase. Саган от военного до Beeline KZ. Со всеми нашими кейсами вы можете ознакомиться на наших соцсетях. Мы прошли через этот путь сами. С нуля до первых $100 000, а затем до первого $1 000 000. У нас более 3000 часов опыта преподавания.
И за все это время мы поняли все проблемы, которые есть в IT-образовании. Поэтому в прошлом году мы подняли $500 000 от именитых инвесторов Сингапура и Кремниевой долины, чтобы построить решение и сделать образование доступным и понятным каждому. Вместо 8-15 тысяч долларов вся программа на VideoX стоит всего $2995. Ты будешь учиться у топовых экспертов на своей платформе, где после каждого 15-минутного урока у тебя есть практические задания. Ты будешь окружен качественным комьюнити менторов в IT и таких же студентов, как и ты. Тебя будет обучать, как проходить интервью, писать резюме и прокачивать твои софт-скиллы. Но самое главное, то, чего нет ни в одной школе мира. Ты можешь строить проекты и играться с ними так, как будто бы ты на реальной работе. VideoX – это про то, как преодолеть свой страх и реализовать свой полный потенциал. Начни свою трансформацию с наших бесплатных пробных уроков на videox.co. Let's rock it! Сиз USA TV KG порталында интервью бергенде, ошол интервьюда сиз өзүңүздүн уулуңуз жөнүндө айткансыңар. Уулуңуз аутизм, анан IT тармакка барган себептердин страховка жардам берет деп айткансыз. Негизги мотивация беле же? Чындыгында бул өзгөчө балдар деп коет. 3 жашта билдик өзгөчө экенин, диагностика берип, анан страховка менен ABA терапия деп өзүнүн окуусу бар. Акырын окутуп үйрөтөт. Өзүнүн тең туштарына ылайыкташтырып окутуп, ал үчүн чоң кымбат страховка алыш керек. Медикейт жаппайт. Ал страховканы алыш үчүн айына 200-300 же болсо $1000 чейин страховкаларды алып, жана 6 айдан кийин дагы өзү ошол окуу жайына жараша 5000-6000 кошумча копей төлөнүш керек. IT жумуштун жакшы жагы страховкалар аябай жакшы. Мен компаниям ошол окуусуну төлөп, мен эч кандай копей төлөбөйм. Ошол страховка жаап келет да бүт окуусуну. Аябай ыңгайлуу экен да. Өзгөчө баланы өстүрүш Америкада кандай жеңилби, мамлекет тараптан жардамдар көп болобу? Ошол жөнүндө. Мамлекет тараптан жардам болот. Жардам болгону эмне үчүн мен мисалы үчүн азыр Америкада каламын да. Ошол балам үчүн калам мен. Балам үчүн жашаймын дегендей. Эмне дегенде башка өлкөлөргө барса, аны ишке албай коюшу мүмкүн да. Бул башка балдардан, башка адамдардан да эмес деп. Инвалид деп ойлошу мүмкүн. Америкада компанияларда атайын ошондой балдар үчүн же болбосом чектелүү балдар үчүн, адамдар үчүн ишканалар, орундар бар, иш орундар. Мектепте дагы азыр башка балдар менен чогуу эле окуйт. Өзүнү мындай сезбейт да. Жекелеп четтетип коюшпайт бул жердечи. Анан ошо компанияда жакшы иштесең, айтиде ошо мамлекет страховка төлөп берет. Мамлекет жактан дагы кошумча жардамдар бар. Бирок мен IT жумушта жакшы иштеп, жакшы айлык алып атканым үчүн мен андай жардамдарды албаймын. Компания көбүнчөсүн жардам берет, э? Ооба, компаниядан төлөп берет. Мен сизди баштан баштап эле мактап келатам, анан бул жактан өзгөчө мактап кетейин. Сизден Алла ыраазы болсун. Сизге ар дайым поддержка кылганга даярбыз. Мындай айтканда, сиз аябай кыйын, күчтүү айым экенсиз. Мен ишенем, элдер бул подкастты көрүп, анан мотивация алат. Анан бир ал болбогон шылтоолор мындай учуп эле кетет да. Дегенде сиздин мындай өткөн жашооңуз, сиздин премьериңиз ишти аягына чейин жеткизип, балаңыз үчүн деп, өзүңүз үчүн деп кылган кыймыл аракеттериңер өтө сонун да, мындай өтө сонун бир
пример жаңы Кыргызстандагы айымдар үчүн, Америкадагы айымдар үчүн да. Ошон үчүн өзгөчө чоң рахмат да ал үчүн, сиз үчүн. Чоң рахмат. Ооба. Өзү биринчиден адам бирөөдөн мотивация алам деп күтөт, бирок мен өзүмө өзүм мотивация берем. Мен бирөөдөн эмес, өзүмдөн мотивация алам да. Өзүңүздөн мотивация. Ооба, өзүм мисалы үчүн бир нерсени баштадымбы, мен ошого жетишим керек. План койдум, мечтать эттим, план койдум. Ошонун артынан иштеп, аягына чейин жетип, ошонун ийгилигини, результатын алышым керек да. Бул сизге кичинекейиңизден, ата энеңизден берилген мындай тарбиябы же өзүңүз мектеп учурунда эле кайсыл убакта ошондой бир мен кандай бир китептерден же мотивация, сиз өзүңөр айткандай мындай мотивация, башкалардан мотивация албайм дедиңиз, бирок мындай роль модел болду беле сизде? Мен мисалы үчүн бирөөлөр менен чындыгында атаандашам. Атаандашып, мен ушундай боло албаймынбы деймин. Аракет кылам, бирок мен жолдо токтоп калбайм да. Аягына жеткирип, ошол результатты көрсөткүм келет да, мен ушуну кыла алам депчи. Мисалы үчүн азыр көпчүлүгү кандайдыр бир шылтоолор менен мен ишим жок, же болбосо айылда кандай жумуш бар эле, акча жок. Айылдагыларга мисалы үчүн акча жок, мал карабайм дейт мисалы үчүнчү. Азыр мен Америкада мисалы үчүн баардык эле адам мал карай албайт да, эми айылда делечи. Туура. Ал чындыгында аял эмес эркек киши үчүн дагы аябай кыйын. Чындыгындачы. 100%. Ооба, анан мен көрсөтөйүн дегеним бул акыркы жаңы технологиялар, IT, информационный технологиялар менен илгерки ата бабаларыбыз кылган нерсени экөөнү чогуу алып кетсе болот. Мисалы үчүн айылдагылар деле мал карап эле отурбастан ITге окуса болот. Ошол жерден жумуш кылса болот. Айылда отуруп, үйүндө отуруп эле малын карап коюп, IT жумушун кылса болот. Шаардагылар, бул жактагы мисалы айтишниктер бир эле айлыкты карап отурбастан кошумча бизнес. Бул аябай жакшы неме да. Мисалы үчүн ITде кечке иштей берсең чарчайсың. Кийин иштегиң келбей калат да. Туура. Бул бири-бирине аябай төп келет. Мен мисалы үчүн ITде өзүм эле иштеп эле жүргөнүмдө иштен кийин аябай чарчап тура албай калат элем да, уктапчы. Азыр болсо мага күч кирди. Андан кийин чыгып мен малдарым карашым керек. Эмне дегенде ал деле баладай эле да. Ачка калат, суу бериш керек, чөп бериш керек. Ага деле убакыт табылат, күч табылат да. Эң сонун. Ошон үчүн айылда болобу, шаарда болобу, акча жок же иш жок деп отурбаш керек. Ар бир кылган кадамдан же ар бир нерседен иш кылып айлык кылса болот. Акча тапса болот. Бир жерде отуруп калбаш керек да адам. Издениш керек. Мен аз дагы башка тармактарды изденип баштап атам, мисалы үчүн. Азыркы учурда эң сонун. Бул 100% супер мотивация да. Айткан сөздөрүңүзгө мындай айтканда эки кол, эки бут менен мен толук кандуу колдойм. Сиз айтып кеттиңиз, мындан тышкары башка сфераларга дагы киришкен атасыңар. Ошол сфералар жөнүндө айтып кетпейсизби? Кайсыл дагы тармактарды? Көпчүлүгү сыр болуп кала берсин, бирок real estate боюнча, ошо үйлөр боюнча, үй алып, ошолор боюнча эме кылып атам, азыр изденип. Биз башында жана сүйлөшүп атканда расходдарын сүйлөштүк элек, доходдорун бир аз өтүп кетиптирбиз да. Мындай айткандачы, доход эң кызыктуу дегендейчи. Мындай азыркы учурда сиздин фермаңызга ачылганга канча убакыт өттү? 6-7 ай болуп калды. Бизнес прибыль алып келип баштадыбы? Башынан эле прибыль алып келген. Башынан баштап эле прибыль алып келген дейсиңер. Канча ферма өзү прибыль алып келет? Жаз мезгилинде жакшы болот, жакшы тапса болот. $10,000 чейин айына, жок дегенде.
расходтон тышкары эме таза прибыль $10,000. Азыр кыш келип бир аз азайып калды. Азайды, бирок анын деле эмелерине ойлоп тапса болот. Мисалы үчүн баня курса болот, же дагы башка жылуу бөлмөлөрдү кылып, көбөйтүп, кухняларды салып кылса болот. Бирок мен азыр кышында акча коротуп плаж этпей эле турайын деп атам. Плюс-минус фермадан прибыль жана эки full time жана контракт IT жумуштан кирешиңиз бар. Ооба. Сиз келген мындай кирешелерди финансылык сапаттуулук деп коет го. Келечектеги кайра фермага инвестиция катары колдонойн деп атасызбы? Ооба, азыр чынын айтсам, бул бизнес болгон үчүн ферма дайым влажт этип бир нерсе алып туруш керек. Азыр мисалы үчүн топтогон акчама пикап алдым. Ал фермага керек. Кийинки топтогон акчама трейлер алдым. Ошентип акырын бара инвестиция кылып болгон келген прибыль кайра фермага инвестиция болуп атат да. Ошондой болот. Анан кошумча эми акырын кийинки азыр real estate дегендей кийинки үй алганга, бир жылда бир үй алса болот. Кийинки үй алганга даярданып жатам азыр. Кийинки үйдү ушул эле модельде фермасы менен кошуп алгыңыз келип атабы же башка бир ойлор барбы? Өз чындыгында мен чоң ферма алсамбы деп ойлоп аткам. Мындан дагы бул 5 экр болсо, мен 40-50 экрлык жер карап жаткам. Эмне дегенде ал жерде мен көпчүлүгү айтышат. Мен азыр жаныбарларды аукциондон алып келем. Бирок мен чоң ферма алсам, кичинесинен чоңойтомун өзүмчү. Органик чөптөрдү берип, grass-feed деп кой, чөп менен өскөн же болсом органик тамактар жеген жаныбарларды, мисалы үчүн кичинесинен, мисалы үчүн бир торпокту мен $100 алсам, 6 айдан кийин мен $2,000 сата алам. Же болбосом ошо союп сатса, андан дагы көп киреше. Азыр 5 экр. 5 акр гектарга саналганда 2 гектар. 2 гектар. Сиз ошондо канча гектарлык жерди алайын деп атасыңар? Мындай 40-50 экр болсо, 50 экр 20 гектар. 20 гектар жерди караштырып атасыңар. Караштырып жатам, ооба. Вау. 20 гектар жерим бар депчи. Бул менин жерим депчи. Америкада 20 гектар меники. Менин койлорум деп. Эң сонун эже. Кичинесинен чоңойтсо, ишиңизге ийгилик буюрса. Ооба, көп пландар бар ферма боюнча. Мисалы үчүн Кыргызстандагы койлордон алып келсе болот. Ошондой максаттар да барбы? Кыргызстанда койлор менен бияктагы койлордун айырмалары барбы? Ооба, айырмасы бар. Бизде жана арашан койлор деп куйруктуу койлор, а бул жерде мытыс койлор же дагы дорбер деп. Алардын куйруктары жок, бирок майлары ичинде болот. Бирок көбүнчө биздикилер куйрук май жегиси келет. Биздикилер үчүн куйруктуу кой алып келген максаттарыңыз бар. Ооба. Дагы бир ой, мен Гавайиге барганда дагы фермаларды көрүп келдим, фермерлер менен сүйлөшүп. Ал жакта дагы ферма кылса аябай сонун экен. 12 ай бою ысык, чөп, тоют алам дебейсиң. Гавайиде дагы өзүнчө ферма ачайын деген оюңуз бар ошондо? Өзү мен экинчи ферманы кайсы жерден ачышты азыр издешип туруп жатам. Техастанбы, жылуу жак болсо жакшы болот деп атам да. Эмне дегенде сарай салайын же тоют алайын дебейсиң. Кичинесинен чоңойтконго жакшы штатты карап жатамын. Гавайиден болсо азыр кантип алып келиш керек, алып келсе болот. Суу аркылуу же ошолорду дагы ойлонуштуруп, кайсы жагы плюс минустарыны караштырып. Техастан трак менен алып келсе болот. Ошолорду бир жерде мен кичинесинен чоңойтуп, өстүрүп, анан бул жакта сата турган кылып, ошол жерди карап атам да азырчы. Кайсы штат мага ыңгайлуу болот? Техас же Гавайиде буюрса жаңы бир жер алып калсаңар, бул ферма дагы эле калабы же бул ферманы сатып чоңураак жерге барып алып көчөсүңөр? Же кайсыл жерде
негизги мындай жериңиз болот, штаб-квартираңыз? Ал эми убакыт көрсөтөт, бирок азыр бул фермам калат. Бул ферма обязательно калат. Калат. Эң сонун. Экинчи чоң ферма бүт кичинесинен башталып чоңойтулуп, ошондой чоң жер керек да, ал жергечи. Мисалы үчүн мен 50 ат алам десем, бул жерге болбойт. Бул жерде ар бир экрга бирден ат койгонго болот, бирден уй койгонго болот. Ошондо өзүнүн лимиттери бар. Лимиттери бар экен да. Ошондо кандай лимиттер бар дедиңиз? Жер боюнча канча? Бир акрга бир жылкы же болсо бир уй. Эмне дегенде ошол жерди жей алат экен да. Анан дагы жылдырып неме кылганда бул жер өсүп кайра чыгыш керек. Жердин чөбү. Башка экинчи жерге жылдырганда. Ошону неме кылганда бир акрга бир жылкы же бир уй. Ошонто өзүнүн немелери бар, лимиттери бар. Кой кичин майда малдарга лимит жок. Бирок чоң малдарга ошондой. Ошондо калашынча эле атты алып келе албайт экенсиң да. Аябай пайдалуу бир маалымат болду да, өзгөчө. Ошон үчүн биринчи жер алып жатканда айыл өкмөтү менен сөзсүз кеңешип, анан бүт бардык нерсесин билип чыгыш керек да, маалыматтарды. Пландар боюнча сиз 2 боз үй алып келейин деген пландарыңыз да бар. Ошол пландар жөнүндө бир айтып кетсеңиз. Ооба, биз 2 боз үй, хан боз үй деп Кыргызстанга заказ кылганбыз. Ал Ысык-Көлдө даярдалып, күтүп турат, бирок алып келген кичине кымбатыраак же болсо жолдору бар экен. Самолеттон алып келсек кымбат болот экен, ошого биз кичине арзаныраак болсун деп шиппинг аркылуу, корабль аркылуу, суу аркылуу алып келгенге сүйлөшүп, бирок жолдордо кыйынчылыктар болуп, жөнөбөй эми буюрса жакында жөнөйт деп турабыз буюрса. Резорт катары 24 саат ачык болобу же кандай пландар бар бул боз үйлөргө? Боз үйдүн менин планым боюнча бул кыргыз үрп-адат, каада салттарыны кыргыз жаш муундарга, азыркы жана башка улуттарга көрсөтүү. Мисалы үчүн келип боз үйдү көрүп, ичиндеги жасалгаларыны, комуздарды баарын үйрөтүп, анан кошумча дагы жазда этно лагерь кылып жаш балдарга этно лагерь уюштурайлы деп атабыз. Эң сонун демиле. Келип балдар кыргызча эртең менен келишип, кыргызча мисалы үчүн кандай тамактар жасалат, же болсо кичинекей неме кылып балык уулашты, же болсо дагы кыргыз комуз черткенди, же болсо дагы Куран сабактары, ошондой немелер сабактар болот деп пландаштырып жатабыз азыр. Ар түрдүү өзгөчө кыргыз каада салтын өнүктүрүү максатында Америкада демилге бар экен да. Ооба. Эң сонун. Андан кийин биздин ферманы дагы немелер бар экен, мүмкүнчүлүктөр. Биз кыргыз комьюнити центр же болбосо ошондой улуттук жер кылсак дагы болот экен. Эме менен өкмөт менен сүйлөштүк. Ошондо официальный кыргыз жери катары же болсо мечит курса болот экен. Диний жактан же улуттук культура жактан дагы немелерди ачып неме кылса болот экен. Ошол эле ферма, ошол территориянын ичинде. Сиз менен сүйлөшүп отуп көп нерсени үйрөнүп атам да. Америкада өзүм 11 жылдан ашык жүрдүм. Бирок эзи эле ойлогон эмесмин да. Биздин кыргызстандыктар бул жакта ферма ачат деп. Айтканда Кыргызстандан кара жумуштан качып, бияка келип, иштеп, бияктан дагы кара жумушта иштеп, бирок мындай окуп, офистеги жумуштууга жетишип, галстук кийип, ак көйнөк кийип иштейбиз деген демилге жетели деп жүргөн адамдар көп. Сиз ошого жетип туруп, жок, мен жабарчылык кылам дегениңер. Өлөсөн. Бул деген биринчи чарбачылык кылгандын дагы себептери бар. Балам ошол өзгөчө бала болгон үчүн жаныбарларды аябай жакшы көрөт.
Ал жаныбарлар менен эле ойноп бүт оюнчуктар жаныбарларда. А бул жерде жаз ичи жалаң бут малда койлорду кууп, аларды кучактап, кармап, коркпой сонун болду да баламач. Быйылкы биринчи жылкы жайкыбыз мен үчүн аябай жакшы неме өттү дейм да. Пайдалуу. Вау. Не. Мен, я не знаю, этот... Эже. Сиз айтсаңар, мындай, аябай толкунданып кеттим да. Эне балам дегенде алдында тоодо эле турбайт экен да. Булардын кылып аткандары бардыгы балдарым үчүн кылып атам. Балдарым келечекте бир бизнеси болсун деп балдарым үчүн Келечеги кең болсун. Көбүнчө мен баламды ойлойм, өзгөчө баламды ойлойм. Келечекте башка жумуш болбосо дагы ушу бизнестен чыккан пайда менен жашап кете алат депчи. Улуңуз ошондо ортоңку, эң биринчи кызыңыз деген сер? Эки кыз. Кыз, уул, анан да бир кызыңыз бар, Улуңуз канча жашта же? 6. 6 жашта. Кызыңыз? Чоңу 10, анан 4-тө. Эң кичүүсү 4-тө. Өтө кыйын, күчтүү апасы бар экен. Да, картинка у любого человека складывается так да. Сиз келгенсиңер, өзүңөр ишмер болчусуңар, мындай өзүңөр акча тапчысыңар, анан өзүңөрдүн жолдошуңарга үйлөнгөнсүңөр, үй бүлө кургансыңар, Америкага келгенсиңер, анан көптөгөн биздин айымдар дагы, кыргыз айымдар, ушул келип, мындай окуйын дейт, иштейин дейт, бирок бул жакта күйөөлөрү плюс-минус акча жакшы тапкан үчүн үй кожоекке калып кала бер, иштеп не кыласың дешет да. Анан алар калып калышат. Ошентип 1 жыл өтөт, 2 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, анан алар дагы сиз айткандай бир депрессия, стресс болот. Я не развиваюсь, өнүкпөйт, там бир ортодо калып, бир калпта калып калдым. Баланын артынан, бир баланын артынан, анан садик, анан бул жумуш, анан аябай мындай көп көрөм да. Сонун бир пример болмок деп ичимен ойлодум да. Бирок андай проблема жок болсо анда скипайм. Башка бир проблема болсо, ошол жөнүндө айткыңыз келсе, бөлүшсөңүз, мындай башкаларга пример болмок да. А дегенде мындай айтканда, вы прорвались и вы достигли успеха, и вы очень хороший пример да. Сизди баары карап турат, анан ушу Гүлзина айым, Гүлзина эже, каралчы Гүлзина эже монтти айткан сөзүңүздүн ар бир сөзүңүздү мындай отуруп акырын тыңшап турашат да. Эже кыла алат экен. Мындай айтканда, мен сонун эле 2 балам бар. Эженики мындай өзгөчө баласы менен Америкада ферма, апасы менен кандай гана ийгиликтерге жетип атат. Сиз өзүңөр айткан, атаандашкан мындай кесеп менен мен деле кыла алам да. Мен кемин, мен деле Гүлзина эжедей кыла алам деп мындай мотивация алат да. Анан болбоду дегенде бир айымдын жашоосун өзгөртсөңүз кандай керемет да. Ошол үчүн мындай ушул теманы бир аз талкууласак болобу деген суроо болчу да. Болобу? Ошол жөнүндө бир өзүңүз айтып бербейсизби? Мындай микрофон сизде. Кандай дейсиз? Бул эксклюзив болот дечи, бирок бул өзүңөргө ылайык да. Чынын айтсам, мен 17 жашымдан иштеп, өзүм акча кармап, өзүмдүн мнениям бар, ошондой өзүмдүн мечтам бар адам кызмында. Турмушка как раз Арифлеймде аябай көтөрүлүп, золотой директор болуп жүргөндө турмушка чыктым. Бирок күйөөм башка да, анын немесичи түшүнүгү. Бири-бирибизди ал эл менен иштегиси келбейт. Ошондой немелер көп, мисалы үчүнчү, эч кимге кошулбай, ишке иштебейсин деп отурган неме эркектер көп да. Кызганып же кызганбаса деле түшүнбөстүктөрчү. Ошон үчүн мен аялдарга айтат элем, биринчиден аялдар билимдүү болуш керек. Эгер эне билимдүү болсо, баласына дагы билим бере алат. Мен биринчи
айтиде окуганымдын же болбосо ушундай умтулганымдын себеби балдарым кийин мен менен апаң ким болуп иштейт дегенде мактанып айтыш керек. Мисалы үчүн бир жерде иштебей домохозяйка же болбосо дагы бир жерде дагы башка жумуш кылат дебестен, мисалы үчүн IT специалист же болбосо өзүнүн бизнеси бар деп ошол балдарымдын менден уялбашы ошол биринчи магачы. Ал үчүн ата-энелер, апалар мисалы үчүн балдары өздөрүнүн балдары уялбай менин апам ушундай деп, ушундай специалист деп мактаныш үчүн аял билимдүү болуш керек. Билим алыш керек. Билим алыш керек. Билим алса балдары, мисалы үчүн мен балам менден бир нерсе сурап калса, мен билбей калсам аябай уялам да. Мен айткан жерде бир нерсе сураса жооп бере алышым керекчи. Ал үчүн ошол билим алып, балдарыма үйрөтүп, билимдүү болсоң эч качан кор болбойсуң. Эч кимге, эч жерде, эч кайсы мамлекетте. Өзүң билимдүү болсоң. Билимдүү болуп, андан кийин айтарым, аял кишиде аз да болсо өзү тапкан акчасы болсо, өзүн башкача сезет да. Мисалы үчүн бирөө жана миллионер күйөө болсо дагы бир нерсе алып берсе, мындай өзүнү жаман сезген көпчүлүк айымдар өзүн жаман сезет да, мындай бирөөнүн акчасына, бирөөнүн эмесине неме кылгандайчы сезет. А өзүдө кичинекей акчасы болсо дагы өзүгө барып бир нерсе алып кийсе же болсо башкача болот да. Өзүнө уверенность пайда болот да, өзүндө аз акча болсо делечи. Бирөөгө көз карандуу болбогон өзгөчө өзүңөрдүн мындай айтканда күйөөлөрүңөргө десек болобу ошондо. Ошо биринчи аялдарга неме кыларым, билим алыш керек. Аял заты билим алып, өзү аз гана болсо дагы жумушу, акчасы болсун, балдарыны жакшы тарбиялап, анан мен бүт эле адамзатын айтарым, эч качан иш тандабаш керек. Өзгөчө биринчи жаңы мамлекетке келгенде мен 18 жылдан бери мигрант болуп жүрөм да. Жарымдан көп өмүрүм мигранттык жашоодо өттү. Эң эле немеси бул иш тандабаш керек башында келгендечи. Мисалы үчүн азыр мен айтидемин, мен офисте отурушум керек, галстуктагы отурушум керек дебей, мен барып кой кармап, кой айдап ошентип эле жүрөм. Мисалы үчүн ал иштин эч кандай уяты жок да. Главный жаман жол менен акча таппастан, адал жол менен акча тапкан, бул уяты жок. Кыздарга же немелерге да айтышым, жаман жолго кетиш оңой элечи. Жаман жол, адал жол, таза жол кыйынчылыктар менен келет да. Ошого чыдаш керек. Кичине эле кыйынчылык болсо эле оңой жолго өтүп кетиш болбойт. Эң сонун кеңеш болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат Гүлзен айым. Мисалы үчүн мага көп айымдар жазышат да. Квартплатамды төлөй албайм дейт. Албай жатам деп бул жердечи. $2000, $1000 квартплатасын төлөй албай жаткандар да. Америкада же да башка. Мен айттым, силердики $2000 эле экен дедим. Мен айдага расходум билесиңерби, $10,000 $15,000 чейин дедим. Айлык расходуңуз? Айлык расходум $15,000 чейин чыгат. Мен ошол расходду неме кылышым үчүн мен 2 эсе иштешим керек. Айлык расходдон тышкары пайда көрүшүм үчүн. Десем анда биздики оңой эле экен деп калышат да. Тура. Башка бирөөнүкүн көрүп, мен жашам нормально эле турбай дегендерден да. Канча пайда түшкөн сайын ошончо расход көп да. Бир ооз өзүңөрдүн агро халал ферма жөнүндө чакыруу түрүндө айта кетсеңер. Кайсыл убакыттары келсек болот, кайсыл жерге кайрылсак болот, кайсыл биздин Чикагодо кыргыз мекендештер үчүн келип, мындай айтканда кичинекей бир Кыргызстандын мындай сезимин, сагынычын таратып кетем десеңер, агро халал фермага келсеңер болот. Сөз сизде. Ооба, агро халал фермасына баарыңыздарды күтөбүз. Эгер Кыргызстанды сагынып жүрүп, кыргыз тамактарына сагынган болсоңуздар,
анда агрохалал фермасына кош келиңиздер. Баарыңыздар үчүн биздин фермабыздын эшиги ачык. Бизде кыргыз тамактар жана кыргыз тамактар жасалат. Жана ал жерде бир эле тамактар эмес, эс алуу жайы. Бизде бөлмөлөр бар, кышында жылуу бөлмөлөр, атайы кыргыз стилинде жасалган. Комуздар бар, жаалар бар, келип жаатып көрсөңүздөр болот. Курут жейин десеңер, курут бар. Сары май, каймак, каттама, бүт кыргыз тамактары, беш бармак, курдак көбүнчө алышат бизден. Жаңы союлган койдун этинен курдактар аябай сонун. Жана бизде бөлмөлөр ишемби, жекшемби күндөрү базар бош эмес болуп калат. Эмне дегенде көбүнчө дем алганда элдер келишип, балдар, бала чакалары менен келип эс алып кетишет. Бирок эртерээк, бир жума, 2 жума алдын айтып, чалып, броон кылсаңыздар болот. Жана башка күндөрү дүйшөмбүдөн жумага чейин көбүнчө бош болот. Келип отуруп кетсеңиздер болот. Салып, кыргыз тамактардан осыйып, кой союп алып кетсеңиздер болот. Эң сонун. Бүтүрүп аткан убакта бизде мындай традиционный суроолор бар. Сизге мындай эсиңизге калган же бир жерден китептен окугансызбы, же бир кинодон же видеодон көргөн бир сөз катары эсиңизде калган бир сөз, мото болобу, ошондой бир сөз айта аласызбы? Мисалы мен үчүн бул АКШнын президенти Рональд Рейган айткан America is too great for small dreams дейт да. Америка өтө чоң, кичинекей бир кыялдар үчүн. Ошондой бир сөз мен үчүн аябай таасирдүү да. Өзүм эсиме калып калган да. Ошондой бир сөз болсо, же бир мото. Мага көбүнчө эле мен билбейм, бир жерден окуганбы, ата-энем дагы айтат, бир нерсе баштаганда мен артка жол жок деген девиз бар менен жүрөм да. Ошол мага аябай жагат. Артка жол жок. Бир нерсе баштадымбы, артка чегиниш жок. Эң сонун. Эң сонун. Дайым алга. Вижу цель, не вижу преграды дегендей, орустар айткандай. Дайым алга, артка караба деген ошол сөз бар. Дайым алга, артка караба. Дайым алга, артка караба. Эң сонун. Өзүңөргө жаккан бир китеп рекомендация бере аласызбы? 3 топ китеп Гүлзен айымдын. Мага ошол Роберт Кийосакинин «Богатый папа, бедный папа» деген ошол. Эң сонун китеп. Ошону окуп чыккам, ошол эң жаккан мага китеп. Эң сонун. Буюрса, бизде кичинекей бир традиция бар. Биздин коноктор биздин көрөрмандарга бир белек алып келет. Анан сиз алып келген белек буюрса, бизден белек, биздин агрохалал фермага келип, үй бүлөсү менен түшкү тамактанып кетсе болот. Эң сонун. Бекер келип, үй бүлөңүздөр менен келип кетсеңиздер болот. Ким уткан адам. Өзүңүз билгендей, бул чыгарма буюрса жылдын аягында чыгат. Ошондуктан кыргыз элине жаңы жылдар менен куттуктап койсоңуз болот. Кыргыз элим, сиздердин келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жыл сиздерге жакшылыктардын, ийгиликтердин жылы болсун. Эмне максат, эмне тилек кылган болсоңуздар, баары орундалсын. Жаңы жылда жаңы күч менен, жаңы ийгиликтер менен баштайлы. Буюрса тагын көптөгөн бизден ийгиликтүү адамдар, жетишкендиктер болсун. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда көрүшкөнчө. Эң сонун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Гүлзен айым, өлө сонун маек болду. Өзүңүзгө жактыбы? Ооба. Биз аябай кубанычтабыз сизге жакканга. Бул Big Talk подкаст болду. Биздин конокто Гүлзена Эшбаева, агрохалал ферманын негиздөөчүсү болду. Аябай кубанычтабыз. Чоң рахмат. Подписка кылабыз. Бизди көрүп аткан көрөрмандар 88% бизге катталбай көрүшөт экен.
катталыңыздар, комментарий таштадыңыздар, лайк басыңыздар. Келе жаткан жаңы жылыңар менен. Гүлзен айым, чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Эң сонун.